Саламатсыздарбы урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү күн ушул экинчи серия Индия жана Пакистанды тереңтүшүүнү, Индия жана Пакистандын байыркы заманынан азыркы заманга чейин тарыхын көрүү. Бизде ушул индиялык пакистандыктарды түшүнүү жок экен, ошон үчүн ушул серия роликтер башталып атат. Анткени бизге кыргыздарга индиялык менен пакистандыктарды толук түшүнгөнгө жардам берет да. Толук болбосо да кандайдыр бир деңгээлде. Ошондо өткөндө биз баягы арийлер 2000 жыл мурда Индияны басып алып, жаңы динди жаратып, ошол диндин нугуна индиялыктарды коюп койгону боюнча айттым эле. Эгерде бул роликте мен айткан нерселерди түшүнгүңөр келсе, биринчи роликте сөзсүз көргүлө. Биринчи роликти көрмөйүн, кайсы бөлүгүн карабасаңар да түшүнүксүз болот да тарых. Анткени биринчи роликте Индиянын түпкү менталитети, түпкү идеологиясы сүрөттөлөт. Жана ушул негизи арийлер басып киргенде дравидтер менен согушуп, арийлерден анан азыркы Индияда үскөдөмдүк кылган калктар пайда болот. Бул деген маратхалар, бул деген радха, рамаяна деген ушул бүт баягы эпостарында бул нерсе кандайдыр каймана сөздөр менен айтылган. Анан ушул кезде баягы Веда деген жана Авеста деген китептер, Веда деген китептер пайда болот. Ошол Веда боюнча брахмандар, индиялыктар эмчекте Индиянын тарыхын, идеологиясын тууралап келет да, индуист дининде. Бирок Индияда диндер аябай көп да, аны боюнча дагы кийин токтолобуз. Жана ушул негизи биздин заманга чейин 6-кылымда Индияда 16 Махаджапан деген нерселер, бул деген мындай хандыктар, кичинекей хандыктар, болуштуктар пайда болот. Ал хандыктардын эң чоңу Магадха хандыгы болот. Бүгүнкү ошол маалда Индияны бенгальдер жана арийлер көбүнчө үстөмдүк кылат да. Магадха 2 шаары болот. Бул деген Раджгир жана Патна, бүгүнкү күнү Бихар деген штатта. Анан ошол кезде баягы Индиянын аталышы азыркы баягы Махабхараттан баш кылып туруп, азыркы өкмөт айтып атпайбы, биздин эми Индия дебегиле, бизди Бхарат дегиле деп. Ошол кезде Индияны Бхарат дей башташат да. Ушул 2600 жыл мурда. Анан ошондо ушул Индияны Нанда деген династиясы башкарып калат. Булар арийлер жана бул деген кезде баягы Персия империясы, Фарс империясы түзүлүп, Куруш же болбосо тарыхта орустардын же англиялыктардын тарыхында Кир деп аталган персиялык башчы Индияга кол сала баштайт да. Кол сала баштаганда биздин ата бабалар арийлер Индияны басып алган, ошолор менен перстер да өзү арийлердин туугандары да, арийлер алар деле болчу ошол кезде, тууган болчу. Анан Индияга кол сала баштайт. Индияга кол салып атканда баягы Гандхара деген индиялык элин басып алат дагы, аларды салык төлөтө баштайт. Анан Ассакен деген же Ашвака деп аталган ошо индиялык элдерин, хандарын багындырат да, парстар. Анан ушул жерде баягы индуизм дини биринчи сокку алат. Анан сокку алганда бул жерде анан алгачкы Шраман деген жаңы диндер пайда болот. Джайнизм жана буддизм деген диндер пайда болот. Деген ошол Шраман жана Джайнизм боюнча мындай көп эле айтпай эле коеюн, эң кызыктуусу буддизмдин тарыхын айтып берейин. Буддизм деген эмне болгон да? Буддизм биринчиден ариялардын кескин бөлүгү бул деген сактар болгон, скифтер болгон. Ошол скифтер арийлерден кийин 3000 жыл мурда эгерде арийлер кол салып атса, Индияны жана багындырып алса, кийин алардын изи менен ошол арийлердин дагы тукуму Алтайдан баш алган биздин баягы түзмө-түз кыргыз элинин мындай айтканда туугандары же болбосо ата бабалары скифтер, сактар келет да. Сактар келип туруп Индияга кол сала башташат дагы. Бир учурда ошол Мадайдын жардамы менен сактар баягы Мисирге чейин кирип барышат. Индиянын өйдөңкү баягы штаттарын, Гималайдын тегерегиндеги штаттарын басып алат. Ошол жерде анан кыргыздар байырктан бери кыргыздардын каны калып калат да. Эң бечекте ал жактагы жашаган элдердин канында баягы эле R1 деген ген көп кездешет. Ошол сактардын кандайдыр бир үй бүлөсүндө, бир ханынын бир үй бүлөсүндө Сиддхарта Гаутама деген ал эми индияча айталышы, эми балким Сыдырбек аты да, же болбосо кандайдыр башкача. Ошол киши пайда болот.
Ал деген төрөлгөндө анын баягы кичинекей кезинен баштап аны ошол кандайдыр бир көзү ачыктар, ушун эми мурун ислам жок болчу да, ошол көзү ачыктарга көп мындай кайрылышчу. Скифтер өзүлөрү баягы кудай папай жана табити болчу. Табити табият, бул деген асманда папай же болбосо мындай кандайдыр бир асман деп ишенчи. Теңир асман, ошо папай баарынын башында, анын аялы табити табият, ушинтип ишенишчи да. Анан ошол алардын баягы эфорлор же болбосо кээ бир учурда баягы эфарейлер деген мындай аларга ишенген шамандар болгон да. Ошо шамандар айтат ошол Сидхартанын атасына: сенин үй бүлөңдө бала жаралат, бала төрөлөт, ал деген бала аябай мындай, эгерде аны 25 жашына чейин мындай бул жашоонун кыйынчылыктарын көрсөтпөй өстүрсөң, укмуштуудай аскер болот жана дүйнөнүн баарын багынтат. Эгерде ага чейин эгерде мындай жашоодо кандайдыр кыйынчылыкты көрүп калса, ал бир заматта эле эме баягы чоң мындай кандайдыр бир диний ишкер болуп калат, диний ишмер болуп калат да. Ошон үчүн муну баягы жолун тандасаң өзүң танда дейт да атасына. Анан атасы ойлонуп туруп: мен баламдын баягы дүйнө жүзүн багынткан аскер болгонун каалайм деп туруп, аны баягы бир кайсы бир чепке катат дагы, тегерегинде жалаң, майрам жалаң жыргал жашоону шарттарын түзүп берет. Ошондо ушул Сидхарта кайсы бир 18-19 жылына чейин эч качан мындай кыйынчылыкты көрбөй жашайт. Аябай тим эле баягы аябай өтө мындай эркеленип жакшы жашап, мындай эч кандай мындай кыйынчылык көрбөй, ушундай өлүмдү көрбөй, кыйналган адамдарды көрбөй ушинтип жашайт да. Анан жашап келгенде бир маалда баягы кокусунан бир күнү аны жакшы карабай калышып, чептин сыртына чыгып кеткенде ошол кыйынчылык тарткан адамдарды көрүп ийет. Аларды көрүп туруп анан түшүнөт бул жашоодо нерсе негизи баягы ал көргөн жашоонун айырмаланат экен, мындай реалдуу чындык жашоодон. Чындык жашоодо өлүм бар экен, баягы кыйынчылык бар экен. Ушундай чындык жашоодо көп мындай кандайдыр бир жапа чеккендер, көп мындай оңой эмес нерселер бар экен. Ошону түшүнүп туруп, ага качып кетет да. Качып кеткенде ошол сактардын ханы баласы качканда баягы шамандардын айтканын эстеп, bundan баягы чоң диний кандайдыр ишмер чыгат экен. Мейли анда бул жолду тандап калыптыр деп макулдугун берип, артынан куубайт. Ошондо Сидхарта Гаутама ушул бүт Индияны кыдырат. Кыдырып туруп тиги азыркы Индонезия, Вьетнам, Камбоджа, Лаоско чейин барып келет деп айтылат. Жапонияга барып келет деп жапондуктар айтат. Ушу бүт жерде жүргөндө ал деген ошо мисалы үчүн индуизмдин баягы аскеттерине келип, ошо баягы шудраларга, эме парияларга келип туруп, алар баягы айтса: эгерде сен аябай катуу кыйналсаң, анда сансара айланып туруп, сенин кармаң тазаланат, сен анан жакшы жашоого жашайсың деп айткандан кийин ал деген ошо аскетизмге өтүп кетет. Аскетизм бул деген тамак жебей, мындай өзүн кыйнап, өзүн өлтүргөнгө жакын болуп, мындай суу ичпей, ушундай кыйнап отура берүү да, кыйынчылыктарды тартуу. Бирок кайсы бир убакыттан кийин өлгөнү аз калат. Анткени бир эле баягы күрүчтөн күнүнө жеп турганда аябай арыктап, аябай кыйналып кетет. Анан аны кайра башка ушул бул кишиден укмуш диний ишмер чыгат деп ишенгендер тегеректеп алып аны куткарат да, тамак берип. Куткарганда ал деген ойлонуп туруп, анан буддизм кыймылын жаратат. Буддизм кыймылы жаратканда, буддизм буну мисалы үчүн Индиядан чыгып кетип Түштүк Азияга кирип кеткенде буддизм дини дин болуп калат. Өзү Шакьямуни индуисттик буддизм өзү бул таза атеизм да. Кудайларды мындай кандайдыр бир жөнгө албоо да, динге ишенбөө. Бул атеизм кыймылы. Бул буддизмде 4 мындай кандайдыр бир чындык деп жарыялайт. Будда, Шакьямуни, аны Будда деп атап башташат да. Анткени ушул кезде баягы баарын түшүнүп, ойлонуп туруп, анан ушул чечимге келгенде ал деген мага аян түштү, мен баарын түшүндүм деп айтат да. Түшүнгөн деген сөз бул Будда деген сөз да. Ошол санскрит тилинде. Байыркы арийлер санскрит тилинде сүйлөшкөн. Бүгүнкү индиялык санскрит тили, бенгал тили мурунку арийлердин тили да. Бирок баягы биздин ата бабалар ошо санскритте сүйлөшкөнбү, түрк тилинде сүйлөшкөнбү, бул деген так белгисиз. Бирок түрк тилинде болуптур, кыргыз тилине окшош. Санскритте тили болгон экен, байыркы тили. Ошол санскритте Будда болуп, анан
анын аркасынан аябай көп киши жүрө баштайт да баягы. Ал болсо айтат да бүт диндер калп дейт биринчиден. Экинчиден бул жашоо кыйынчылык дейт. Бул жашоо кыйынчылыкка толгон дейт. Биринчи чындык. Экинчи чындык, бүт кыйынчылыктар сенин өтө көп каалоолоруңан пайда болот дейт да. Ошол каалоолордон арылсаң кыйналбайсың дейт да. Анан ушинтип бир нече ушундай кандайдыр ойго келип туруп, төрт чындыкты таап, төрт чындыкты айтып, анан ушул эгерде баягы сен деген өзүңдүн жолуңдун өзүң саласың деген дагы бир чындыгы бар да. Өзүң кандай жашоону жашасаң, ошол жашоону жашайсың. Анан эгерде сен көп нерсени каалабасаң бактылуу болосуң дейт да. Эгерде баягы сен деген ошол бакыттын чуусуна жетейин десең, чокусуна жетейин десең, анда сен деген такыр бул дүйнөдөн эчтеке сага керек эмес болуш керек деген ушундай кандайдыр бир чындыктарды, ой пикирлерин айтып, эми силер өзүңөр окуп алгыла кызыксаңар, бирок мен мындай өстүрүктөн айтып атам да. Бул деген ушу кыймылды пайда кылат, бирок баягы элдер баары бир дин керек да аларгачы. Алар деген түшүнбөйт да, ошол атеист түшүнбөйт да. Бул эмне деп атат, бул эмне? Кана айтчы Будда бизге эмнеге ишенишибиз керек десе айтат да. Макулганда эгерде силерге дин керек болсо мындай дейт да. Силер деген мындай эки жолуңар бар дейт. Бул деген аябай кыйналып туруп жашайсыңар, анан кандайдыр бир жашооңордо бакыт табасыңар да. Жашоону түшүнүп каласыңар. Бул деген узун жол дейт. Анан кыска жол бар дейт. Бул деген абдан начар нерселерди жашайсыңар. Начар нерсени жасагандан кийин өтө кыйналасыңар. Силерди бүт дүйнө өлтүргөнгө аракет кылат. Эгерде өлүп калсаңар да жакшы, өлүп калбасаңар баягы кандайдыр бир деңгээлде ушул жашоону түшүнүп каласың, кайда бактылуу болосуңар. Анан качан силер ушул жашоону түшүнө баштасаңар, силер деген баягы ошол баягы астралга чыгып кетесиңер. Астралга жана ошол астралдан баягы берки кандайдыр бир космоско чыгып, силердин ошол жаныңар нурга айланат. Анан дайыма түбөлүк бактылуу болуп каласыңар деп айтат да. Ошол түбөлүк бактылуу болуп калуу бул түшүнүү, жашоону түшүнүү деп атайт да. Ошо Будда болуу деген нерсени айтат. Ошондуктан Түштүк Азияда анын айткан сөздөрүн дин кылып ишет да. Анан аякта дзен буддизм, чан буддизм дегендер пайда болот. Алардын оюнда эми Будда бул Кудай да. Бирок Будданын оюнда ал Кудай деген түшүнүктөн алыс болчу да. Бул деген баягы көбүнчө азыркы заманбап атеисттердин мындай ой пикиринде болчу да ал киши. Анан ушинтип бул жерден диний революцияны кылып ийет Индияда. Жана бул кездерде баягы парстар кол салып атып индустарга. Анан Александр Македонский келип кол салат. Александр Македонский келгенде 327 жылы биздин заманга чейин Индияны басып алам деп кире калат Индияга. Индияга кирсе, Индиянын ичинде бир нече хандык бири-бири менен былчылдата согушуп жатыптыр да. Анын ичинде эң күчтүү мындай хан Пор болчу да. Анан ушул Пор менен Александр Македонский Македондук 3025 жылы согушканга аргасыз болот. Согушуп туруп жеңет, жеңип туруп Ганг, Инд бүт жерлерин барып, деңизге чейин жетип, Индиялык деңизге чейин жетип, карап, бирок өзү Македонский жарадар болуп, анткени Пор менен согушканда Пор өзүбү же Пордун кандайчысы бир жаачысыбы же найзачысыбы, найза сайып да Александрга же жаа тигет. Ал жарадар болуп жаман ооруйт. Тропиктерде кичинекей эле жарадар болсоң, бир миңдеген инфекциялар бар да. Ошол Индияда субтропик. Ошол инфекцияларды карманып, аларга аябай туруштук бере албай, Александр Искендер Зулькарнайн, Искендер Македондук Искендер Индиядан кеткенге аргасыз болот дагы. Анан 325 жылы Индиядан кетет. Индиядан кеткенден кийин гарнизондорду калтырбайт. Ошон үчүн Индия кайра эркин болуп калат да. Кайра эркин болуп калгандан кийин анын ичинде баягы индиялык элдери бири-бири менен согушту улантат. Анан Индияда кандай, мисалы үчүн, Индиянын медицина алып келишкен, философияны алып келишкен. Индияда бир алгачкы пайда болгон специялар да, ар кандай татымдарды алып келет. Кантты гректер Индиядан алып келет. Индияда баягы Түштүк Азияда алгач пайда болгон, баягы Индонезияда алгач пайда болгон тооктун этин алып келет, тооктурду алып келет да гректер. Андан сырткары ушул 317 жыл биздин заманга чейин акыркы индиялык князьдыктар гректердин акыркы желдеттерин жок кылышат да, Индиядан кууп чыгышат дагы. Жана ушул гректердин баарын сүрүп чыккандан кийин Инд аякта Чандрагупта деген династия пайда болот. Чандрагупта бул деген Маурия династияны, Маурия деген
мындай кандайдыр бир урунун урудан чыккан хан болот дагы. Ал деген хан ошол бир алгачкы жолу Инд менен Ганг деген империяны пайда болуп, алгачкы жолу чоң Индияны курат да. Ушул Индияны кургандан кийин анан ушул Маурия империясында баягы согуш тынбайт, бирок баягы баары бир центрге багынып калат да, бир жалпы Индияга багынып калат алгачкы жолу. Анан ошондо Чандрагупта ошол Камбоджа, Вьетнам тарапка барып, Лаоска барып туруп басып алат дагы, жана Ирандын баягы негизи Парсагат, негизи баягы Индияга жакын болуп аткан бөлүктөрүн басып алат да. Басып алып туруп, андан кийин Биндусара деген хан болот. 2998 жылы биздин заманга чейин, 2068 жылга чейин. Андан кийин ошол Биндусара башкарып келатканда Индияны кайра тынчтык бузулуп, индустар бири-бирин өлтүрө баштайт да. Эми индустар дегенде бул деген дравидтер, эң көп калкы дравидтер, анан аз, бирок бизге аябай тууган, биздин ата-бабаларыбыздан калган калктар бул арийлер да, бенгалдылар. Алар ушу бири-бири менен аябай жаман согушат, согуш токтобойт, кечке эле улана берет. Анын баары баягы кандайдыр бир деңгээлде Махабхаратта деген, Рамаяна деген эпостарда чагылдырылган. Ошол кезде анан буддизм тарап баштайт, анан Ашока деген император келет. Ашока деген келип туруп үй бүлөсүнө айтат да, Индияны ушул ынтымаксыздыктан арылтыш үчүн эмне кылышым керек деп сурайт да, баягы ушул аябай акылдуу кишилер жыйнап алып. Алар айтат, кан төгүшүң керек депчи, баарын былчылдата өлтүрүшүң керек деп. Анан Ашока 2068 жылдан 2031 жылга чейин хан болот. Ошол кезде жашоосунун көп бөлүгүн баарын кырганга сарптайт да. Көп элдерди кырып туруп, бүт баягы оппозиция каршы чыккандарды кырып, тынбай согушат. Бирок Ашока ал согуштардын эсебинен акырында ага кризис болот да. Ал деген Ашока шок болот да, мындай канча кишини өлтүрдүм, мага жакпай атат бул нерсе, эмне кылсам деп. Анан ошондо Будда монахтарына, Будда молдолоруна жолугат. Будда молдолор ага буддизмди айтып беришет. Буддизмди алгандан кийин ал Ашока идеологиясын өзгөртүп, бүт империясында тынчтык орнотуп туруп, анан ал деген баягы жакшылык, баягы туура түшүнүктү таратам деп туруп, университет сыяктуу мындай окуу жайларды жайылтат. Буддизмге алып келет, буддизмди жайылтат. Буддизмди жайылтып туруп, ушул бир канча 10 жыл чакты Индияда тынчтык болот да. Тынчтык болуп туруп, эч кандай согуш болбой, Ашоканын бийлигинин астында ал жылдар кээ бир индиялыктар алтын жылдар деп эсептейт да. Ошол тынчтык жана мындай жакшылык да, көп мындай байлыктын бөлүштүрүлүшү, адилетсиздикке каршы согуш, ушундай нерселер болот да Ашока кезинде. Бирок ал нерсе көпкө мындай узабайт, анткени буддисттердин жанында дагы ведалар болгон, ведалардын индуисттер да болгон, алар деген бири бирине каршы чыгат дагы. Анан акырында ушул Маури уурусун жок кылышат. Жок кылышып туруп, Магадхада анан 1080 жылы, 180 жылы биздин заманга чейин Шунги деген династия келет, ведалык. Анан булардын буддисттерге өтө каршы болот да, буддисттерге каршы күрөшөт. Ал эми ошол эле кезде Индияда, өйдө жакта, Орто Азияда, баягы бүгүнкү биздин Фергана Ош тарапта грек мамлекети пайда болот. Ал деген Грекобактер Афганистандын территориясында, анан Диметрий деген грек аны түзөт. Ал деген андан кийинки Менандр деген грек аны башкарат. Ал ошол буддизмге өтүп кетет. Анан баягы Афганда талиптер жардырылган Бамян килеген 180 метрлик, 200 метрлик статуяларды, сөлөкөттөрдү ошолор курушат. Ошондо Орто Азияда болсо бизге аябай жакын, баягы нарын суусунун жээгине чейин жеткен ошол индо-скифиялык мамлекет түзүлөт да. Бул биздин ата-бабаларыбыз скифтер. Скифтерде арийлер болгон, анын да канында мына скифтерди азыр казып чыгып атат го Казакстанда. Казып чыгып туруп, аны гендерин караса, секвенация кылса гендерди R1A чыгып атат да кайра. R1A бул биздин гендерибиз да. Бизде да ушундай гендер чыгып атат.
ушул скифтер индиялыктар менен биригип баягы сактар да Шакьямуни деп бекеринен Будданы аташпайт Индияда, анткени скифтердин акылдуу данышманы деген сөз да Шакьямуни деген скифтердин данышманы деп которулат. Ошол маани деген сөз да кыргыз тилинде ошол сөздөн. Муни деген бул санскритте данышман, акылдуу деген сөз да, маанилүү адам деп аталат. Бизде да маани деген сөз, бул деген маанилүү деген сөз да. Ошол негизи баягы Гандхара Гуджарат деген ошо Индоскиф мындай кандайдыр бир мамлекет түзүлөт, анын башчысы Май болот да. Анын аты Май деген хан болот. Ошондой анан мисалы үчүн ушу бизде баягы Тахаристан деп аталат. Бул Афганистандын бир бөлүгү, Тажикстандын бүгүнкү бир бөлүгү жана ошол биздин Ферганага жакын жерде ушу Кушан мамлекети пайда болот. Кушанда дагы индустардын мындай аралашмасы, арийлердин аралашмасы болот да. Анан бирок Кушанда кыргыздарга жакыныраак Тохар жана Юэжи деген, бул орустарга да жакын, кыргыздарга да жакын эл болот да ошол жерде. Булар деген баягы Кытайдын бүгүнкү Суардын бир бөлүгүнөн дагы ушундай туруп калат да Кушан хандыгы. Канишка деген ал да буддист болот. Канишка деген хан болот ушул жерде. Анан Индиянын өзүндө баягы ортосунда Гупт деген династия, индуисттер да, баягы тропик тарабында Гупт деген династия пайда болот. Жана ошол Гуптлар бийликке келгенде бул деген индуисттердин айтуусу боюнча бүгүнкү күнү Индиянын нак алтын заманы болот. Алтын заманы болгондо бул жерлерде 300-жылдар биздин заманга чейин. Анан ушул жерде Чалукия, Чера, Чола, Кадамба, Палава, Пандия деген династиялар пайда болуп келе берет, өтүп кете берет. Ушул жерде Индияда математика пайда болот. Бүгүнкү араб цифралары деп аталган цифралар пайда болот. Алар араб цифралары эмес. Алар Индияда ойлонуп табылган. Математика Индияда ойлонуп табылат. Индияда 0 деген концепция ойлонуп табылат. Бүт алгебра кийин арабтар өстүргөн, ага чейин арифметиканын негизги баягы баштапкы билимдери Индияда пайда болот. Ушул жерде анан баягы философия, астрономия, тарых, литература, Махабхарата, Рамаяна деген ушул Веда деген китептер ушул кезде жазылат да Индияда. Анан баарын баягы династия Гуп династиясы, анын ханы Самудрагупта ушу 335-380-жылы Гималайга чейин Индияны жайылтып ийет. Жана Индтин баягы агып Непалдан Гималайдан агат да Инд дарыясы. Ошол баштапкы жерин басып алат да. Жана анын баласы Чандрагупта экинчи Викрамадитья деген 380-415 жылдары ушул биздин заманда Индиянын өнүгүүсүнө аябай көп кадыр салым кылат да. Анан бул деген аябай Индия өнүгүп келатканда дагы биздин бир ата бабаларыбыз, бул эфталиттер, ак гундар, Енисейлик кыргыздар жана ак гундар бул бир эл деп эсептелинет да кээ тарыхчылар аркылуу. Эфталиттер, тахарлар, юэчилер, алар деген жыйналып туруп ушул Канишканын башчылыгынын астында 4-5 кылымдарда биздин заманда Индияны басып алат дагы. Анан Гупттарды да басып алат. Анан ушул маалда толугу менен көрүп атасыңар, биринчи жолу биздин арияларыбыз басып алды 2-3 миң жыл мурда. Анан ушул 5-кылымда кайра тахарлар, кыргыздардын нак мындай жакын ата бабалары же болбосо туугандаш ата бабалары Индияны басып алат. Басып алып туруп, бул жерде Индиянын байыркы заманынын тарыхы ушуну менен бүтөт деп эсептелет тарыхчылар аркылуу. Ушу менен биз да роликти бүтүрөбүз. Эмки жумада улантабыз. Индиянын тарыхы аябай бай да, анан мен аябай кыска айтып атам. Аябай кыска айтып атам да, бирок ичинде контент түгөнгүс. Эмки роликтен көрүшкөнчө.